شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. Mart ayında bir günde bir jolu gül terilet odat 50.000 dana gül terilet. Alıp gel bu kazanlarga salabız da aga 25 litreden su kuyup tur kaynatabız da odat. Aldan kaynagandan keyin mogul жерler ысыбаш керек деп атат. Бул жерлерди катуу ороп коебуз дейт. Буулар чыгып кетпес үчүн. Андан кайнаганда буусу суусу түшүп туруп ошо идишке ишеге түшөт да деп атат. Үстүндө сарык майыны көрдүңүздөрбү? Ошонусу миск болот. Мындай миск ошо болот. Аны шприц менен соруп алып туруп мындай идиштерге куят ананчы. Калган суусу мына. Бул суусуну мына бетке мына ачасыздар көздү жумуп, оозду жумуп туруп, бетке мындай себесиңер. Аялдарга жакшы. Бетиңердеги дактарды кетирет. Угурийлерди жок кылат. Аябай сонун. Ошо роза гүлдүн эмесине. Бул атыр аялдарга көйнөккө себе турган атыр. Ошо роза гүлдүн жыты келет, сонун. Анан бул жерде мына ачыраак светинде турат го. Көпчүлүк сурай берет да кийин баргандан кийин дагы. Айтып коюп атам. Бул ачыраак светтегиси крем. Колго сыйпай турган. Роза гүлдүн жыты келип турат. Мындай сыйпап койсоңуздар, колго сонун. Бул болсо бальзам. Билесиздерби, мурда Союздун тоголок кичинекей бальзамы болчу эле. Баягы грипп болгондо мурдунду чекесиге мындай сыйпап коет эле го. Кудду ошондой бальзам, мынчы. Кудду ошондой кыздырат. Гриппте мындай сыйпап коесуздар, анан баш ооруса бир аз колго эме кылып туруп, мына могул жерге сыйпасаңыздар, өтө жакшы. Мен өзүм да колдонуп көргөнмүн, чындыгында пайдасы бар. Бул ошол гүлдүн ысырыгы бир аз гана чокко метип койсоңуздар, себип койсоңуздар үйгөчү роза гүлдүн жыты басып кетет үйдүн ичине. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت ولروحي